Саламатсыздарбы, урматтуу 7 каналдын көрүүчүлөрү. Бүгүн бизде өзгөчө эфир болот. Биз сиздерге бүгүн эки тармакты тааныштырабыз. Бириси балык уулоо тармагы болсо, экинчиси машыктыруучу спорт тармагы болот. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Урматтуу 7 каналдын көрүүчүлөрү, бүгүн биз табияттын койнунда, суунун жээгинде өзгөчө каарман менен маек курабыз. Бүгүнкү биздин каарманыбыз спорт чебери, машыктыруучу Шахмырза Токтосунов. Саламатсызбы? Саламатчылык. Алгач биздин теле көрүүчүлөргө өзүңүз тууралуу кененирээк айтып берсеңиз. Өзүм тренер болуп иштейм. Шаардын спорт залында, шаардын тренажерный залдарынын биринде иштейбиз. Бул менен балык кармоо менен 10 жылдан ашык алектенебиз. Ушуну хобби катары карайбыз. Ушу менен заняться этебиз. Демек 10 жылдан бери алектенсеңиз, бул өзгөчө көп эле убакыт. Анан кийин ушул тууралуу кененирээк айтсаңыз, балык уулоо тууралуу. Балык уулоо мен өзүм карповый рыбалка деп коет, карпфишинг алектенем. И бул биринчи очередь бул карпфишинг, бул транспортировка, кыргызча айтканда болуп калат экен. Основной чоң объемдогу рыбалка. Бул көрүп аткандай эле палатка тигүү, завоз кылуу, кораблик, прикормка жаныңызда турган, ушунун баардыгын жаныңызга алып туруш керек. То есть бул форель рыбалкадан башкача болот. То есть бул бир жерде отуруп, лагерь кылып, ошол жерден балык уулоо, балыкты өзүңө тартуу. Охота эмес, бул форельди, хищник балыкта сен истейсиң балыкты, а биздин балык уулообуз, карфишинг, бул балыкты бир жерге чакыруу. Ошол жерге прикормканы чакырып, прикормка деген бул ачытылган арпа болот, кукуруза, ошо жемдерди берип, бияка тартуу. Биринчи очередь ошол. Ушу 10 жылдан бери ушундай хобби менен алектенип келем деп атпайсызбы? Анан кандай учурларда келесиз? Убакытка канча, ортого канча убакыт салып келип турасыз? Учурда получается кандай? Жаз, жай, күз. Кеч жазда баштайбыз, ушу апрель айынан баштап, и эрте күз. То есть октябрь, ноябрга чейин балык кармайбыз. Кышында балык жок, карфишинг. То есть эс алуу, жумуш, семья дегендей болуп калат маселе. Мен бул балык уулоо айтат го, мен чарчаганда келем, мен мындай болгондо келем, мен депрессияда жүргөндө келем депчи. Мен өзүм башкача айтат эмне аласыздар? Мен башкача айтат болчумун буну. Ал мисалы рыбалкада мен бул менен заниматься этем профессионально. То есть бул менен мен уже көп жылдан бери кандай айтсам процесс менен биринчи очередь айтып атпайсыңарбы? Успокоенияга, нерв үчүн депчи. Анда бул ага кирбейт. Бул профессиональный рыбалка, бул отдых эмес да, бул деген чоң трофейный балыкты кармоо. Бул деген отдых болуп кетет, бирок вот это вот быт, лагерь, ушунун баардыгы эс алуу деле эмес болуп калат го, бирок мен антип ойлойм да, бул деген погоня за трофеем, то есть чоң балык кармоо. Ошондой болуп калат да, то есть бул карповая рыбалка, бул башка нерсе, совсем другое, да. Если заниматься как бы любительский эмеде, сферада, то можно. А если ты занимаешься большой уровеньде, то это не совсем другое, да. То есть Анан биз дароо эле, урматтуу теле көрүүчүлөр, биз дароо эле каарманыбыздын хоббиси тууралуу баштап кеттик, бирок негизги каарманыбыздын кесиби бул машыктыруучу, тренер. Ошол тууралуу да кеп кылсак, Фитнес боюнча кеп кылуу 17 жыл болду. Өзүм машыкканыма. Тренерская деятельность 15 жыл болду. То есть ошо менен иштейм, жумушум ошо менен нан табам дегендей. Ар кандай жаштагы балдар келет. 15 жаштан баштап 65 жашка чейин кыз кишилер, эркек балдар келет. Өзгөчөлүгү бул эмне? Өзүңдүн денеңдин өсүшүн көрүү, денени чымдоо, бекемдөө, мышцаны көрүү, биринчи очередь ден соолук үчүн келишет. А если сенден дагы өйдөрөөк чыгам, уровень көрсөтөм десең, бул башка деңгээлде турем кылыш керек. Ар бир адамдар спортко ар түрдүү себептер менен келишет. Мисалы үчүн бирөө ден соолук үчүн келиши мүмкүн, бирөө арыктоо үчүн келиши мүмкүн. Ошолордон байкаганыңызча көбүнчө эмне
эмне жагынан келишет? Көбүнчө ден соолукту чыңдоо келет, то есть арыктоо үчүн келет, кээ бирөө толуу үчүн келет. Ар кимге ар кандай. Бирөө после серьезной травмы, после операции келишет, ошонун какой-то момент ошо мышцаны укрепить үчүн келишет да. 10 жылдан бери машыктырам деп жатпайсызбы? Ошол учурдан анан азыркы учурга салыштырмалуу кардарлардын саны көбөйүүдөбү же азаюудабы? Менин оюмча азыркы фитнес индустрия бул өнүгүп атат да, өнүгүп атат. Азыр фитнес популярный болуп, илгери борьба, башка бир дзюдо популярный болчу, азыр фитнес, качалка деп коет, мындай эме грубый тил мененчи, ошол популярный болушуп атат да. Өзүнүн денесин кармоо, илгери вот ичимдиктер да көп болчу, азыр өзүм байкап атам, сиз айткандай 10 жылдан беричи, азыр фитнеске, спортко интерес көбөйүп атат да, өсүп атат. Ушул машыгууга келгендерде атайын программалар болот да. Дайыма ал деген машыктыруучунун көзөмөлүндө болот. Сиздерде кандай программа бар? Тамактануу жагы боюнча, бул убакыттан кийин ичпейсиң, мындай тамактарды ичесиң. Ушулардын баарын камсыздап бересиздерби? Бардык индивидуально болот. Бардык индивидуально. Керек болсо карттар келсе, биз бардыгын программаны түзүп беребиз. Основной бизде белковый тамак ичиш керек. Углевод азыраак ичиш керек. То есть углевод болуш керек, белок, жир үчкө бөлүнөт да. То есть майда болуш керек арыкташ үчүн, углевод болуш керек, белок болуш керек. Бардыгы нормада болуш керек. Ким арыктайм деген кишилерге дефицит калорий кылыш керек. Бул деген, то есть сен өзүңдүн калорияңды санайсың, санасаң, санап туруп көбөйтсөң, азайтсаң вес түшөт, көбөйтсөң вес кошулат. То есть БЖУ да. Белки, жиры, углеводы. Анан айтсаңыз, ушу айымдар көп барабы же мырзалар көп барабы? Азыркы последний убакытта, айымдар да көбөйүп баштады. Эркектер көбүрөөк болчу, балдар көбүрөөк болчу. Азыр кызыгуу аял кишилерде да бар, интерес бар, желаниясы бар кылганга. Ар ким өзүнүн ден соолугун карап, формалар карап калышты да. То есть менин оюмча азыркы фитнес индустрия бул только астыда, то есть өнүгүп атат, өсүп атат. Ошол талапта келе атабыз да. Эми кичине артка кайталы. Эмне себептен ушул тренер болуп калдыңыз эле? Эмнеден башталды баары? Мен өзүм образованием бул юриспруденция, то есть юракадемияны бүткөн болчумун. Анан бир 16-17 жаш убагымда ушул өзүм кичинекей жаш кезимде спортто жүрөбүз. Футбол ойнодук, ортодо дзюдо болду, борьба болду. Ошол чоң атам мени жанына алып жүрүп, ар тармактагы спортко эме кылды да, кошту. Акыры ошол биринчи курста болчумун юракадемияда. Ушул негедир ушул өзүмдү темирге тартты. Темир деген бул тренажерный зал. Ошолго тартып, ошентип келип калдым. Баштаганда эле мага жакты, өзүмдү боюм өстү, өзүмдү монун эркектик могул форма пайда болуп, ошол мага абдан кыргызча орусча айтканда приятный болду да. Өзүмдү ошол эмеде сферадан таптым. И машыгып келип, өзүмдүн профессиямды алып кеткен жокмун. Ал сферада бир аз эме кылдык, бирок ошол спорт менен ошентип айланып отуруп ушул эмеге кетип калдык да, ушул тармакка. Анан айтсаңыз, ушул кесиптик жолду түптөөдө ар кимде ар кандай кыйынчылыктар болот, кээ бирлер ортосунан таштап коет. А сиз ушул жылдар чоң убакыт арасында кантип таштап койгон жоксуз? Биринчи очередь чын айтсак бул эме болду да, менин бул профессиям болду. То есть кантип ушунчалык убакыттан бери тренингдин кыласыз, өзүңүздүн формаңызды кармайсыз деген жоопко мен бир эле жооп бере алам. Бул деген желание да, бирок өзүңдүн профессияңа эме боюнча өзүңдүн форма алып жүрүү. То есть это моя работа болду да. Ошон үчүн өзүмдүн формамды кармаганга аракет кылып, ошол түрткү болуп, постоянство тренировка болду. Бул спортто бир эле нерсе, бул деген диета, план питания плюс тренировки и эме постоянство. То есть постоянство ошол эмеге алып келет да. Акыркы суроо болсун, машыгуу жагында. Ушул жаштарга кеңеш берсеңиз, спорт тууралуу. Жаштарга кеңешим эмне дейин, эми спорт аз өнүгүп атат. Залга келгиле. Спорт бул
эч качан сенин жашооңдо бир какой-то бир минус же терс эмесин эме кылбайт. Залга келгиле тренировка кылгыла, не только вот тренажерный зал. Любой спортто бул спорт это только вот биримдик, күч и все остальное болот да. Ооба, туура, урматтуу теле көрүүчүлөр, бош убактыңыздарды текке кетирбей, андан көрө спорт тармагына жумшасаңыздар, өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздарга, келбетиңиздерге да абдан чоң таасирин берет, келечекке деген кең кадам десем болот. Ушул кызыктуу шаймандарыңыз менен тааныштырсаңыз, мага абдан кызык болуп жатат. Биздин көрүүчүлөргө деле кызык болуш керек да. Тааныштырып кетсем, бул основной рыбалкада бул кораблик керек. Корабль бул российский кораблик, скатовский деген 5 жылдан ашык уже ушуну колдоном. Бул деген спутник менен иштейт, радио управляемый, пульту менен болот. 500дөн 600 метрге чейин тартат. Бул стаканчик, буну өзүбүз атайын үйдөн тоңдуруп алып келебиз. Ичинде крючок, кукуруза болот. Тоңдурганын себеби бул деген түшкөндө анан эрийт да, основной, то есть пятнону чоң чыштабай бир жерге плотно түшөт. Ошон үчүн ушуну колдонобуз. Атайын өзүңүз тоңдурасыз. Атайын өзүм тоңдуруп, бунун өзүнчө бир жумушу мынтип айтсам барат экен. Момундай холодильнигибиз иче турат, ошого салып алып келебиз. Бул деген тоңуп келет. Өзгөчө стаканчик керек, кукуруза, арпа чытылган. Бир жылдан ачык туруш керек и прикормка. Ушун эле бунун прикормкасы бул арпа болот, кукуруза аралашкан. Биринчи моменти бул жыты. То есть жыт болуш керек. Балык деген жыт менен келет. Канчалык көп турса, ошончолук, то есть балыктын болгон прикормкага желаниясы көбүрөөк да, ушинтип айткандачы, то есть жыттан бүт нерсе зависит этет. Муну ачытасыз. Ачытам, сууга ачытып коесуң, арпаны алып келип сууга салып коесуң. Өзүмдүн бочкам бар, бир 300 литрлик, ошого салып коебуз и сезон башталганга чейин, ошо аягына чейин жетет ошол прикормка. Канча убакытка чейин тура береби? Тура берет. Буга канчалык турса ошончолук жакшы болот. Арпа деген эчтеке болбойт. Вино сыяктуу болуп эле жыты убакыт өткөн сайын катуу болуп, и ошого жараша эме болот да. Мырза, айтсаңыз, бул аябай кызыктуу болуп атат да, магачы келгенден бери. Бул эмне? Кантип иштетесиз? Бул прикормочный кораблик, айтып өткөндөй эле, российский производствода. Бул биринчи очередь силердин кантип айтсам, алыс жака завоз кыла албайсың да. Бул деген сизге 600 метрге чейин алып барып берет. Прикормканычы, ошон үчүн. Бул основной синец болот, литкор. Биякта уже даяр, ичинде крючогу бар уже даяр болот. Ушуну эле кийгизип, бияка илмек менен илесиңер, тартып, и стакан чыгарганда да артынан түртсөңөр, бул өзү чыгат. Ушундай иштеп коесуңар. Буга илип. Жыты укмуш экенби? Аябай. Ошо канчалык жыт болгон сайын ошон үчүн ошого жараша эме келет. И жемден бирок по-любому салабыз. Суга жөнөтөбүз, Бул уже эмеге готов к использованию, да? Катер деп койсо болот, кораблик. Адам баласы ырыта албайт 300 метрге, 200 метргечи. А бул кораблик ошону төкпөй чачпай жашнакай алып барып берет да. Ошон үчүн бул абдан ыңгайлуу и эффективный. Расстоянияны уже рыбак тандайт да. 100 метр, 150 метр болобу өзү тандап, мындай астын карап, днону өзүнө ыңгайлаштырып таштайт да. Ооба. Бул жактан башкарып турасыз. Башкарып турам, бияктан дистанциясы бар, точкасы бар, скорость бар, ручной бар и тереңдигин көрсөтөт.
могу көлдүн тереңдигин көрсөтөт. Абдан ыңгайлуу нерсе. Тыштады и артка келет кайра. Бунун аты свингер деп коет. Бул деген балыктын түшкөнүн көрсөтөт, то есть тартып берет. Бул деген груз катары, грузила катары эзептелсе болот. Бул деген сигнализатор. Балык түшкөндө леска тартылып, леска тартылат мягынан и балык түшкөнүн көрсөңөр болот. Балык тартканда бул свингер көтөрүлөт, белги белет. Бунун пейджери да бар. Ыңгайлуу өтө. Лагерде жатканда алыска 100 метр басып кетсең да жаныңда жүрөт эмеси пейджери. И сага удобный, то есть связь келет да. Мындай тилим айтканда сообщение келет. Ошондой белгини берет да. Ыңгайлуу да. Балык түшкөндө бир момент бар. Балык түшүп, чоң балык түшкөндө мону сүйрөп кетиши мүмкүн да. Силерде ушинтип ойго келип атасыңар. Чоң балык түшкөндө кандай болот депчи. Чоң балык түшкөндө мону тартканда бияка сүйрөйт. Мунун аты бошотуп коесуң башын и балык сүйрөп кетерет. Ошол өтө ыңгайлуу да, ыңгайлуу. Сон. Бул обязательно фрикцион ачык болуш керек. Бул каймак сүрөткөтүш үчүн. Бияктагы лесканы сүйрөйт ошондо. Ушул келгенде эле сиздин өзгөчө шаймандарыңызды байкадык. Ошолор тууралуу да бизге айтып бербейсизби? Эмне деген шаймандар, эмне өзгөчөлүктөрү бар? Дайыма буларды жаныңызда алып жүрөсүз. Шаймандар деген бул өзүбүздүн лагерь, оборудование да, орусча айтканда. Бул биздин прикормочный кораблик артыңызда турган. Бул прикормкабыз. Red pot деп коет бул кайырмактардын үстүнө турган. Бул red pot, ушул кайырмактарды кармайт. Дагы эмне айтып берейин, локация боюнча бул ар кандай болуп калат, мезгилге жараша болот. Азыркы убакта ушул момент Ленинский пруд, Ленинский селонун прудуна экинчи көлүндө отурабыз. Жана айтып калдыңыз го, 7 областка чейин чыгып, ушу балык улоого барабыз деп, ошол тууралуу айтсаңыз. 7 област боюнча бул өзүбүздүн бир 7 областта биримдигибиз бар. WhatsApp группаны жазышып турабыз. Мезгилге жараша чыгып балык улоого чыгабыз. Бул рыбалка, бул деген удача биринчи очередь. Бул деген рыбалкада бир 10 жолу барсаң, бир 3 жолу кармайсың, да, если это профессиональный рыбалка болсочу. И кармаган балыгыңды карпфишингде обязательно кой беребиз. То есть бул биз үчүн очень большой роль ойнойт. То, что ты поймал, должен отпустить дегендей элечи. Карпфишинг ошону целым ошол маңдуу эмени кармайт да, то есть в целом. Мынакей урматтуу теле көрүүчүлөр, балык кармоо бир гана рахат бербестен анын өз түйшүктөрү да бар. Биздин Шахмырза да суудан чыгып келе жатат. Айтсаңыз, канча балык кармоого кайырмак койдуңуз? 4 кайырмак койдук. Бул кайырмактарда убакытка бөлүнөт, то есть 2 сутка, 3 сутка жатсаң, адан ашык көбүрөөк кайырмак койсо болот. А биз бүгүн 1 суткага жумушубуздун эмебиз боюнча, байланыш боюнча 1 суткага келдик. Ошого 4, биягында 4, биягында 1 кайырмак койдук, общий 5 кайырмак койдук. И удача, ошондо айткандай эле. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биз бүгүнкү каарманыбыз менен сиздерге балык уулоо, андан тышкары машыгуу жагында кененирээк түшүндүрүп бере алдык деген үмүттөбүз. Анда эмесе биздин кийинки эфирлерден көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.